Yo, tushunmasanglar aytma, o'rischa aytib beraylik. Yo'q, o'rischada bilmayman, anglizcha aytib beraylik. Uqdim men. Просто shuni berasizmi deyman da. Daha bir yol qaytalayın. 12 sotka dediler mi? Buna hazır. Bu şeyden çıkıp dur. Buna çeşim kavlalar bitti. Başka meseleme yolukmayın. Yok bundayla. Ben ayet atmayın böyle. Sen bunu faydalanmayın. Erkelep dinleyen bunday hak verkiler. Kızıl gitek var mı? Kızıl gitek var mı? Toktomele var. 12 sotka beleyim. Siz cana. Siz ayet atmayın. Tuvalet canlı ustadı. 12 sotkada tuvalet koyu valla problemi değil. 12 sotkadan belirli. Bırak belki 5 sotka belirli. Интернет колдонуучулары президенттин Баткендеги өкүлүнө чара көрүүнү талап кылышууда. Буга Айбек Шаменовдун Тажикстанга өтөөрү малым болгон Достук айылынын тургундарына жасаган орой мамилеси түрткү болду. Шаменов 6 мартта тургундар менен жолугуп, Достук айылынын жашоочулары Баткендин кайсы жерине көчүрүлө турганын айтып, суроолоруна жооп берген. Биз сунуштаган жер электростанция бар, парола, жолдор бар. Шартты бутан түзүп беребиз. Суда ачат, сугат суусунда ачат, таза сууна чыгарып беребиз. Бирок бул жакын арада болот. Комиссия менен сүйлөшүңүздөр. 12 сотка сиз айткан жер болбойт. 5 соткага үй беребиз. Үйгө пул беребиз. 5 сотка сиздердин жанагы участкаңа үй салабыз деген ол сак менен алганыңарды ошол 5 сотка дагы беребиз. Общий 10 сотка болот. 5 сотка үй куруп берсек, 5 сотка бош жерди беребиз. Келечекте үй салып алган. Анан көчөгө комиссия менен чечкенде 9 гектар жер беребиз. 9 гектар жер беребиз. Аны айыл чарбага колдоносуз. Бирок үй салып албайсың. Ya, sevgili maselelerde ушуну чечебиз. Макулсуңарбы? Каршылык жокпу? Assalamu alaikum, барыңыздар аман болсын. Менин огородум 36 соттукта 3 огород бир кыл документ болгон, кыз китеп берип койгон. Ол кандай болот? Мен айтпадымбы. Огородко 10 соттуктан беребиз. Ага 9 гектар бөлүп беребиз. Огородко. Ошондо 3 огород эсептелеби деген ойду айтты. Я, 3 огород эсептелеби деген ойду айтып атат. Жок, мен айтып атпаймынбы. 3 огород эсептелип 10 соткадан беребиз. Ар бир өңөргө 10 сотка айыл чарбага колдоносуз. 10 сотка берип атабыз. 5 сотка үй салганга келечекте, 5 сотка үй салып беребиз. А так фактически генпланда Жок, мен айтып атпайм. Мен мына азыр генплан мен түзүп берип атпаймын. 10 соткадан daha берип атат. Туурабы? Айыл чарбага болот. айыл чарба үйлүшкөн керек. Ну, үч жерде баягы. 5 соттук мен бул алай огороддору барлар да эми. Ага салына. Эгерде огороду жокторго 5 соттук эле салынса кандай болот? Сол огороду жокторго үй эле салынат 5 соттук. 5 соттук. Жок, 71 токтогуздар. 71 үйгө 5 соттугга үй салып, 5 соттугга дагы балага үй салып атасың. Шо мен чыга бир огород балаларга ошондочо болот. Анан калган 9 гектарды дагы бөлүп аласың. Азыр мен ойлогонум, адамдарда 2-3 огороддор бар. Еңги түтө огород болот да. Yok, bunda yok. Bunda toplayıp жерди беребиz деп. Каттоодон өткөндү. Bir участок bu, bir участок. 3 участок болсо, 3 участок. Каттоодон өткөн 3'ü болсо, 3'ünü беребиz. Ошо болот. Түшүнүп атасың? Мисалы сизге 5, мисалы айылда 5 сотка бөлүп берди, балаңызга 5 сотка бөлүп берди. Анын мамлекеттик акт барбы? Анда ошентип бөлүп беребиз. Жок болсо, бир мына кошнаңызда 36 мисалы соттук болсо, бир документ берилсе, бир документке ушуну беребиз. 5 сотка деп атам. Түшүнүп атасың? Түшүнүңүз Буркан ага? Кошумча огороддордун каматкасы жок, чеги жоктур. Ошолор айтып атса, биз 5 соттук алып кетебиз деп. Кимде жок ошондой? Башка үйдүн сырттагы огороду жок. Эмне жок? Эмне жок? Үйдөн чыгарып огород жок. Ушуларга документ түшүнбөйт да. Ага 5 сот жер берди, үй салып. Башка бербеди. Yok, участок
участканы жоқ, мындайда, эми мен айтып атпаймынбы, сен буну пайдаланбагыла, эркелеп деңне мындай акт беркелепчи, мамлекеттик гос актыңар болсо, ошого карата беребиз. Мына аким айтып кеткендей, мен де айтып атпаймын, 71 үй турабы, 71 участкаңар катталган турабы, ошого жараша 5 соткадан беребиз. 71 участка берип туруп, үй салып беребиз, 71 участка бош беребиз. Дагы бир кайталайын. 5 соткадан. Андан тышкары жанакы 10 соткадан берип атабыз. 5 соткадан берсеңиз. Я. 5 соткадан бериле турган болсо, ошонун мен өзүм оюм боюнча сиздерде ошол ары бир мал чарба менен кыймат кылабыз. 5 соткага биз мал чарбанын керек батпай. Эми сиздерди мен неме кылайын, өзүңүздүн оюңуздармен бизге пайда кылыш үчүн 8 соткадан ар бир үй бүттөлө самаркаларга берсеңиз кандай болот деп атам. Эсап болобу? Oldu. Oşarı ayrı 5 söz kalmasına 12 sözden bire gitti. Аксакалга бир минут. Аксакалга жооп берип коеюнчу. Биздин губернатор айтпадыбы? Biz berip atkan жеткиликке жалпысынан шаарга кирет. Бүгүн эртең шаарга кирет. Аякта чоң долбоорлор ишке ашат. Шаардын талабы боюнча 5 соткадан көбүрөөк бергенге мүмкүнчүлүк болбойт. Ал шаардын аянты болуп калат. Шаарда жашап каласың. Ошондуктан 5 сотка деп айтылып атат. Андан көбүрөөк берилгенге мүмкүнчүлүк болбойт. Onda bir şahar dibinde yaşayımı dövdüm. Mal geldi, başka yerden bir... Ошон үчүн силерге деген жана 9 гектарды берип атпайбызбы? 9 гектар берип атпайбыз. Билишибиз бар, сиз белдеген каналар бардыгыбызда. Жакта шаарга 9 гектар берип атат. Атакта де 9 гектарга ишкерди кыла берип dedi. Атпаймынбы? Азыр биз меселемен чечебиз. Жерден макулдугуңарды берсеңиз. Бүт документтерди көтөрүп, каттоодон өткөндөрдү, чечимдер чыккандардын бүт баарын изилдеп туруп, анан кийин ошого жараша иш кылабыз. Азыр айтып атпайм, фактически 71 үй турат, туурабы? Калгандары 71 участка бар. Азыр сиз айтып атасыз, айыл өкмөттүн чечими чыккан, бирок катталбай калган. Туурабы? Кызыл китеби берилбей калган. Кызыл китеп барбы? Кызыл китеп барбы? Токтом эле бар. Жок, мына ошону изилдеп туруп, ага ошого жараша иш кылабыз. Аны да изилдеп туруп, мыйзам чегинде болсо, аны аласыз, проблемасы жок. Аны кошуп кете беребиз. Ана менден сураныш. Сиз угуп атасызбы? Жок, уктум мен. Просто шону бересиздерби дейм да. Мына дагы бир жолу кайталайын. Мына, угуп коюңуз, Аксакал. 5 сотка алып туруп үй салып беребиз, 5 сотка бош берип атабыз. Катталса, огород кыласыңарбы, үй саласың, мына келечекте үй салып алган 5 сотка берип атабыз. Эми сиздер азыр 5 соток деп атасыздар, биз орустарда эмеспиз да. Үйдүн ичинде туалетибиз болбойт. Эшикке болгондон кийин туалетибиз айванда болуп калат, анан жакын болуп калат. Ошону хотя 12 соток болсо 10 соток берсеңер деп атасыздар. 12 соток берейин. Сиз жана, сиз айтып атпайсыз, туалет жаныбызда. Мен 12 соткада туалет коюп алган проблема жок. 12 соткадан берели, бирок берки 5 сотка берилбейт. Жок, мына азыр мындайда, азыр муну да эметпейсиңер. Азыр буга да наразы болосуңар. Туурабы? Мындай кылган, тигиндей кылган, ана мындайда мен дагы бир жолу айтайын. Аны пайдаланбагыла. 12 сотка дедиңерби? Мына азыр бул жерден чыгып кетип туруп, мына чечим кабыл алабыз, бүттү. Башка меселе менен жолукпайбыз. Сүйлөшпөй. Үйлөрдү салып баштайбыз. 12 соткада. Бөлүп туруп, ошол жерде кеп план кылып туруп, үйлөрдү салып баштайбыз. Азыр мына бири-бирисине тартышып, талашып отура берсе, чечилбейт бул маселе. Жок, түшүнбөсөңөр мындай, Жок, түшүнбөсөңөр айтпа, орусча айтып берейин. Жок, орусчада билбейм, англисче айтып берейин. Интернет колдонуучулары Шаменовду кызматтык этиканы сактаган жок деп айыптап, аны кызматтан алуу керек деген дагы пикирлерди жазышууда.
Бул окуя президент Садыр Жапаровга чейин жетип, өлкө башчысы Баткендеги өкүлүнө Достук айылынын жашоочулары менен жол белгилис тон менен барлашканы үчүн ооз эки эскертүү бергенин президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Мамлекет башчысы кызмат адамдары этикалык нормаларды сактоо жана калкка урмат сый менен мамиле кылуу үчүн өзгөчө жоопкерчиликтүү экенин баса белгиледи. Айрыкча ыйык орозо айында мындай жүрүм-турумга жол берилбейт деп айтылат маалыматта. Ансыз да кичим экенин, атасынан калган үй жайын таштап, башка жака көчүү алдында турган элге мындай мамиле жасаган Айбек Шаменов президенттин Баткендеги өкүлү болгонго татыктуу? Оюңузду жазыңыз.